Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү сабакта өзүңөр байкагандай эле биз жат жазуу жазабыз. Бүгүнкү числону жазып, бүгүнкү жат жазуу темабыз шүйдүрүм. Теманы жазып болгон болсоңор, анда бүгүнкү жат жазуунун тексти менен тааныштырууну улантайын. Шүйдүрүм. Биринчи балдар текстти жакшылап угуп, ар бир сөзгө маани бергиле. Сөздөрдүн кыргыз тилинин жазуу эрежесине ылайык жазылышын эстеп тургула. Күз келди. Күн жылуу. Жаан деле жок болчу. Эртең менен чөптөрдө суунун тамчылары жалтырайт. Суу кайдан пайда болду? Абаданбы? Ал чын эле абадан пайда болду. Түнкүсүн суук. Жер муздап калат. Абада дайыма суунун буулары болот. Ал муздак жерге же өсүмдүктөргө тийгенде суунун тамчысына айланат. Шүйдүрүм өсүмдүктөр үчүн пайдалуу. Аны курт-кумурскалар да, канаттуулар да, кескелдириктер да ичет. Шүйдүрүм эртең менен пайда болот. Мына балдар, бул сүйлөм бүгүнкү текстибиздин акыркы сүйлөмү болчу. Бүгүнкү жат жазуубузда 62 сөз жазабыз. Анда эмесе число жазып болгон болсоңор, абзацтан биринчи сүйлөмдү баштайбыз. Мен бир сүйлөмдү 2 жолу окуйм. Биринчисинде жазып, экинчисинде текшеребиз. Бул сүйлөмдө суроолуу сүйлөмдөр бар. Суроолуу сүйлөмдөрдүн аягына суроо белгиси коюлат. Эмесе жат жазуубузду баштадык. Баарыңарга ийгилик. Күз келди. Күз келди. Сүйлөм бүттү. Күн жылуу. Сүйлөм бүттү. Күн жылуу. Жаңы сүйлөм. Жаан деле жок болчу. Жаан деле жок болчу. Сүйлөм бүттү. Сүйлөмдү текшеребиз. Жаан деле жок болчу. Жаңы сүйлөм. Эртең менен чөптөрдө суунун тамчылары жалтырайт. Сүйлөм бүттү. Эми азыркы жазган сүйлөмүңөрдү текшергиле. Эртең менен чөптөрдө суунун тамчылары жалтырайт. Жаңы сүйлөм. Суу кайдан пайда болду. Сүйлөм бүттү. Суу кайдан пайда болду? Абаданбы? Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Ал чын эле абадан пайда болду.
Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ал чын эле абадан пайда болду. Жаңы сүйлөм. Түнкүсүн суук Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Түнкүсүн суук. Жаңы сүйлөм. Жер муздап деген сөздүн акырында б угулат, бирок п жазабыз. Муздап. Калат. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Жер муздап калат. Жаңы сүйлөм. Абада дайыма суунун буулары болот. Сүйлөм бүттү. Сүйлөм текшеребиз. Абада дайыма суунун буулары болот. Жаңы сүйлөм. Ал муздак. Жерге же өсүмдүктөргө тийгенде суунун тамчысына айланат. Сүйлөм бүттү. Ал муздак жерге же өсүмдүктөргө тийгенде суунун тамчысына айланат. Жаңы сүйлөм. Шүүдүрүм деген сөздү жазганбыз темада. Шүүдүрүм. Өсүмдүктөр үчүн пайдалуу. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Шүүдүрүм өсүмдүктөр үчүн пайдалуу. Жаңы сүйлөм. Аны курт кумурскалар. Бул сөз кандай жазылат? Кош сөздөр. Курт кумурскалар да канаттуулар да кескелдириктер да ичет. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Аны курт кумурскалар да канаттуулар да кескелдириктер да ичет. Жаңы сүйлөм. Шүүдүрүм эртең менен пайда болот. Сүйлөм бүттү. Текшергиле. Шүүдүрүм эртең менен пайда болот. Мына балдар, биз силер менен 62 сөз жаздык. Эмесе текстиңерди биринчи сүйлөмүңөрдөн баштап текшерип чыккыла. Шүүдүрүм. Күз келди. Күн жылуу. Жаан деле жок болчу.
Эртең менен чөптөрдө суунун тамчылары жалтырайт. Суу кайдан пайда болду? Абаданбы? Ал чын эле абадан пайда болду. Түнкүсүн суук, жер муздап калат. Абада дайыма суунун буулары болот. Ал муздак жерге же өсүмдүктөргө тийгенде суунун тамчысына айланат. Шүйдүрүм өсүмдүктөр үчүн пайдалуу. Аны курт-кумурскалар да, канаттуулар да, кескелдириктер да ичет. Шүйдүрүм эртең менен пайда болот. Мына балдар, ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.